Соттун чечимине нааразычылыгын билдирип жаткандар 2 жыл мурун жол кырсыгынан каза болгон Ильяс Эргешовдун жакындары. 2021 жылдын 15 августунан 16-сына караган түнү патрулдук милициядан качып бара жаткан Ильяс Эргешов жол кырсыгына кабылып каза болгон. Бул окуяга 2 укук коргоо кызматкеринин тиешеси бар экени аныкталып, аларды Ош облустук соту шалаакылык жана коркунучка калтыруу беренелери менен күнөөлүү деп таап, 2 жылдык пробациялык көзөмөл өкүмүн чыгарган. Бирок бул чечимге маркумдун жакындары макул эмес. Адам өлүп атса, адамды карабай кетип калган болсо, эмне үчүн булар 2 жылга камалат? Ачыкка чыгыш керек. А эми карапайым адамдын баласы ушул ишти кылган болсо, булар азыр 15 жылга камайт болчу. Ушуну 2 жакты тең карап беришсин ушу судьяларчы. Себеби биз бунун аркасынан апамдын жүрөгү ооруйт эле, 3 айдан кийин биз апамы жоготтук. 2 адамды биз 1 жылда 3 айдын ичинде биз 2 адам жоготтук. Маркумдун бир тууганы энесинин көзү тирүүсүндөгү акыркы видео менен бөлүштү. Тасмада айдоочу менен патрулдук милициянын кызматкерлеринин кырсык болгонго чейин андан кийинки баардык аракеттери, сүйлөшкөн сөздөрү жазылган. Маркум Ильяс Эргешов мас абалында болгондуктан аны милиция кууп баратканда кырсыктаган. Милиция кызматкерлери авария болгонун көрүп, жардам бербестен окуя болгон жерден кетип калган деп Эргешовдор нааразы болушууда. Кайка өтүп кетти азыркы. Жардамга берип коюңуз. Жер сиз окшойт болду. Айпарга кетип калды. Түшүнөм. О, кетти. Айда, кайда кеттик. Бизге жок, өзү кетти. Азыр булар болок белди деп айтат азыр. Фархат Эргешов окуянын бардык далилдери бардыгына карабай сот айыпталуучуларга жаза колдонбогонуна нааразы. Патрулдук милициянын кызматкерлери 1 сааттап аңдып, инемди өлүмгө түрткөн. Кырсыкка кабылганда да өздөрүнүн кызматын ойлоп качып кеткен деп жатат. Ал соттор сатылган деп айыптап, алдыда жогорку сотко кайрылаарын билдирди. Инемди ички иштер кызматкерлери, мындай айтканда ПМдин сотрудниктери 1,5 саат, 2 саат жады оперлерге окшоп артынан пайлашып, лично инеме танышып, артынан кууп жүрүп, инем авария болуп, канжалап жаткан жеринен ПМдин балдары көрүп туруп, биз буну кылдык беле, биз түртүрдүк беле дешип качып кетишкен. Окуя болгон жерден. Сот десиңер, мына бүгүн соттон чыктык азыр областной соттон. Областной сот ошону эле 2 жылдык пробация, 1 жылдык пробацияны 2 жылга айлантып койду. Башка эчтеке кылган жок. Бул силер сотто реформа дейсиңер. Бул сотторго жеп жутардарды алып келдиңер окшойт. Башка илан жок, бул сөз жок бул сотторго. Кыргызстанда акыйкат бой калды. Же мен өзүм азыр кайрылыштан мурун же эл менен келип бир 200 адам менен келип гана митинг кылып гана үнүбүз силерге жетпесе, башка жак менен үнүбүз жетпей атат. Бул окуя боюнча 4 ирет сот болуп, алгач шаардык сот айыпталуучуларды 1 жылдык пробациялык көзөмөлгө алуу жана келтирилген чыгымдарды төлөп берүүнү милдеттендирген. Маркумдун жакындары буга нааразы болуп, облустук сотко кайрылган. Бүгүн облустук сот 2 жылдык пробациялык көзөмөлгө алынып, чыгымдарды 3 айдын ичинде төлөп берсин деген чечим чыгарган. 10 мартта Ош областык сотунун кылмыш жаза соттук коллегиясынын өкүмүнүн негизинде 1 инстанциянын 1 жылдык мөөнөткө белгиленген пробация көзөмөлүн 2 жылга ордотту. Тактап айтканда 1 жылга кошту. Бул эркиндигинен ажыратылбайт. Пробация органына барып, ошол учурда жашаган жеринен өзгөртпөйт, жашаган жерден сыртка чыкпайт. Ошондой өзүнүн чектери болот. Маркумдун жакындары өлкө башчысынан, УКМКнын жетекчисинен, башкы прокурордон ушул иштин туура тергелишине жардам берүүсүн суранышат. Айыпталып жаткан тарапта биздин редакцияга баш бакты, бирок расмий интервью берүүдөн карманды. Зыягүл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, Бейтарап, Ош шаары.